Топчубек Тургуналиев деген бар. Билсеңиздер керек, демократ. Ошол барган жерине барганда ары багыла ата журттун урпактары деп амандашат экен. Текебаев Өмүрбек Чиркеевич деген бар. Урматтуу мекендештер деп салам берет. Алардан айрым алып Атамбаев аманда алтындарым барсыңарбы деп амандашат да. Мен аларды туурабайын. Мен туурасын айтайын. Туғандарым аман турасыңар деп биринчи учурашып алайын. Алтынбегим учурашканга да мүмкүнчүлүк бербей койду. Анан келгенибиз өзү кызык болду. Мен кече эле келип алгам, эртелеп ушу ат башылык депутаттар, айылдык кеңеш депутаттары жайнектер отурса керек бул жерде. Ошолор Жанары көздү чакырган эле ушу жогорку кеңешке барып экскурсияга, анан бизди да чакырган расмий сапар менен бизге да келип кетсеңер ответный кылып деп, анан ошолордун суранычы негизинде келип атабыз. Эч кандай саясат жок. Анан кызыгы биз Алтынбек экөөбүз эки айрылышта турсак, Жанарды күтүп атабыз, 1 саат болуп калды. Бир убакта чалсак бул өтүп кетип калды. Мен мектеп келип калдым дейт. Итер болдук дедим ошо. Ал айдан келген Акаев ат башылык Алтынбекти күтүп атса, эл эртең эмне дейт деп. Элчи менен кирип келдик да. Эми силердин алдыдагы берилген сурооңордун баарын уктум да. Анан өзүм дагы бир аз кошумча айткан эми Алтынбек баарын эле айтты. Чарбалык нерсени айтып атасыңар да, мына 3 километр ат башы 2-3, анан аркы дагы 0,7 депчи. Эми бул 3 километрди бул райондун центрлерине бөлүнөт. Анан аны жок булар чатак экен, бөлүшө албай атат деп Кочкорго алып кетип калбайт болуш керек. Бул 3 километр бөлүндү, бул ат башынын ичиндеги эле. Анан бир көчөнү экинчи көчөгө алмаштырып койгондо тиги сиздер урматтуу ДДХ департамент дорожного хозяйства, силер өзүңөрдүн жумушуңарды оорлап кетет да, просто буяка проект теосын жакшыртышыңар керек, туурабы? Ошондой кылып атасыңар. Эгер элдин суранычы болсо, ошол жана ат башы көчөсүн башка көчөгө алмаштыра турмасаңар, алмаштыра бергиле. Анан ошондой эле кылып чечебиз, анан транспорт министрин чакырып. Анан кийин асфальт бетонный заводду отпайсыңарбы? Мына Алтынбек айтпады эми. 2 завод эмне кереги бар силерге билбейм. Ач көздү кылып атсыңар го дейм. Бир завод турса анан дагы менчик экен, бирок өкмөт салып берсин деп, өкмөт салып бергенде ал завод иштебейт да. Анчалык мүмкүнчүлүк жок болсо, жолуңарды деле көрдүм. Зыңгырап эле жакшы экен. Анан эгер сиз айтпадыңызбы? Атамбаев келип убада берип кеткен, Чынбай Акуныч келип карап көрөм деп убада берген, Иса Шейшекулович келип стенограмманы көтөрөм деп айткан депчи. Мен аларды бул стенограмманы көтөрбөйм, түз эле ошодон көтөрөм. Айттыңарбы? Аткаргыла, болбосо болбойт деп ачык айткыла. Ат башылыктар айтты да ошону көтөрүп берем. Албачы кабатыр болбоңуз. Анан мектеп жөнүндө айттыңыздар да, кошумча корпус жөнүндө депчи. Эми кошумча корпус азыр бардык эле жерлерде болуп атат. Бир жаңы мектеп эмес, эми кошумча корпус салып берип койсоңор, бирок окуучулардын саны чындан эле көп болуп атса, мондай 7 класста атасыңар, 3 сменде атасыңар. Анан бирок тиги эжеке айтты, башка жакта мектеп бош турат депчи. Эми ага айтып атат, тияктагы балдар начар депчи. Эми балдар начар болбойт, ушу мугалимдер начар го дейм. Директорлор өзүңөр начарсыңар го дейм. Мен буну бир жакта бош турат, экинчи жагында батпай атыптыр. Эми ушуну райондун ичинде эле акимдер өзгөрү эле чечип коет. Эми ушуну жогорку кеңеште көтөрсөк, аякта жалаң силердин бай балдар гана турат. Ошолордун намысына катып тийип калат. Акимдер ошондо тура беришти келе салат. Анан тиги эжеке айтпадыңызбы, тиги Бабанов мынча айлык берем деди эле, азыркы президент мынча берет деле депчи. Мен деле уккам ошону. Мен ошолордун өзүнө суроо бербеймби, эмне үчүн алдадыңар мугалимдерди? Ат башында бир эжеке айтты. Айтылган сөз атылган ок эле, эмне болуп кетти, айлыгыбызды качан көтөрөсүңөр деп сурап атат. Көтөрүлөбү, көтөрүлбөйбү депчи. Анан бул эми чын айтыш керек. Баягы Эсил Кайран Ишмуканов айтып кетпеди эле, эшегине жараша тушагы депчи. Бунун бардыгы экономикага жараша. Мамлекеттин экономикасында бир көбүрөөк акча болсо эле, ошол мугалимдер менен биринчи кезекте ошол врачтардын, ак халатчандардын айдан өткөнгө алардын убадасын берип жатат да. Бирок мен билгенден азыр ошол мугалимдердин же болбосо пенсия пособияны көрсөтө тургандай акча жогураак да, жогураак. Анан бирок сиздин айткан сөзүңүздү мен ошолорго ошол трибунадан айтам. Ат башыга барып келдик сапар менен, бирок ошол жердеги эжекелер айтты,
урматтуу президенттин өкүлү угуп алыңыз, карызын толуп атат, айткан экенсиз деп айтам. Ошого мен кепилдик берем. Рахмат. Айтпадыр эле 5 жылдык чек мектеп директорлору боюнча депчи. Ушул чырды жогорку кеңеште мен көтөргөм. Анткени жогорку кеңеште маселе болгондо Бишкек шаарындагы мектептердин директорлорунун эң эле алды 35 жыл директор болуптур да, арты 15 жыл директор болду. Ана ошондо айтып бер бул эмне деген. Жогорку кеңештин депутаттарынын мөөнөтү 5 жыл. Президенттик 6 жыл. А мектеп директорлорунун өмүр бою отура бериш керекпи? Анда жаштар эч ким окпойт да, филиалга башка мугалим болгусу келбейт да директор. Эки мектептин директору 50 жыл директор болсо 25 жылда болгондо 50 жылда күткөн киши пенсияга да чыгып калат да. Өмүр бою директор болгондон үмүттөн айрылат да. Ошондуктан ушул мыйзамды киргизгенде өтпөй калган мына жанар айтпадыбы. Бирок биз буну 6 айдан кийин кайта кайрылып келебиз. Бул баары деле бир мектеп директорунун чек болуш керек. Анан жашы боюнча чекти анткени жогорку окуу жайларында да экөө бирде экиде буну комплекста карайсыз деп койгон. Анан экинчи жана Таш Рабат, анан көп каптал каналдар боюнча айтпадыңызбы? Тиги 56 миллион экен, бирок кирбей атыптыр да. Ошону биз баштап киргизип койсок анан аягы бүтүп калат деп мен сиз келем дедиңиз, келсеңиз мен ошону Көкүмбек Бекеге жедешчилик кылып баягы бармак ийрисине тарайтып эпте бир 5 миллион 6 миллион киргизип алсак анан арттан кубалап аласыңар өзүңөр. Ызы чуу чыгарып аласыңар. Ошондой эле. Анан могу көчө боюнча ушул көчө маселесине кайрылып келбей эле болчу. Ушу ат башынын эли экиге бөлүнбөй болчу. Мына биз эки фракциядан келдик, бөлүнбөй эле келдик. Анан кайнагасы берде отуруп бирдик айтып атат, күйөө баласы тиякта отуруп бияка тартып атат деп болбойт дейм. Анан биз деле уктук эми жогорку кеңеште агасы менен карындашы асфальт талашып атып ат башылыктар десе. Уктум мен аны айтып койдум. Аким устушайт айтып койду аны. Анан жанагы кредит жөнүндө айтпадыңызбы? Мен мына акимдеги маалыматтарды алдым да. Бул чындан ушундайбы? Былтыркы жылы 108 кишиге берилиптир, 78 миллион сом алыпсыңар кредит. РСК, Айылбанк, ККБ, АКБ 4 банктан алыпсыз. Быйылкы жылы 78 адам алыптыр, 35 миллион сом кредит алыптыр да, бирок чында бул аз бул көппү мен териштирип көрөйүн. Мүмкүн тияктагы банктын башында отургандар аякта жалаң эле Шаки менен Аскардын жердештери, байлардын жердештери акчага деле муктаж эмес, аз жөнөтүп аткан чыгар. Эгер чындан ошондой аз жөнөтүп аткан болсо, көлөмүн көтөрүп бергенге аракет кылайын. Эмне үчүн бул башка райондорго салыштырмалуу ат башыда берилген кредиттердин сумманын көлөмү аз деп менимче аз болуш керек. Кредит аз болуш керек. Мен аким ушул маалыматтардын баарын мага берсе, анан биз көтөрүп көрөйүк, бул болбойт депчи. Анан жана асфальтыңарды, көчөңөрдү айтпай, башка бир көйгөйлүү маселелерди айтпады. Мына биз Алтынбек экөөбүз эң эле көйгөйлүү бул азыр эмне? Бул курулбай жатып, кулап жаткан курулуштар, анан кийин тамтыгы чыккан жолдор да, эрип аткан асфальттар. Анан экинчи көйгөйлүү маселе бул социалдык тармак. Ошол тармактын мына жанары келди социалдык тармактан чыгат. Ошол жакта куратор деп, ал орусча куратор. Куратор да кыргызча, куратор болгон киши. Ошол көбүрөөк маселени ошока айткыла, бизге айткыла, анан кийин башка маселе айткыла. Анан эми ат башынын жегинен деле чыгайык нарында. Кочкор тарап өтөйүк, нары Бишкек чүй тарап өтөйүк деген башка бир маселелерди айтсаңыздар да. Бир маселе менен кайрылып, 1 сааттан ашып кетти. Рысбек мырза, сиздин фанатыңыз болом мен дагы. Ошол сиздер бир сураныч, сиздер бир депутат болгум келет. Кол саатыңызды балким сурасам ага тапшыра алат эмес. Рахмат агам, Жанар Акаевич, биздин Батырбеков агайыбыз, Алтынбеков акебиз мына барган сайын бизди жогорку кеңеште абдан жакшы кабыл алып жүрөт. Сиздерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Эркин көйгөй ушул жакшы өкмөт болсо, жакшы депутаттар болсо акырындан жасалып жүрөт да ушу маселелер. Анан сиздерге рахмат. Рахмат туугандар. Суроолор деле суюп калды, суусагандар буюп калды. Сапарыбыз деле карып калды. Жанар энем айткандай, мен дагы ушундай ар бир жолугушуу ушундай бир атаандашымдай акыйкат чындыктар көп айтылса, анан ошого канааттанасыңар. Жок, силер мыктысыңар, силер чечесиңер дей берсе, келгениң өзүң нааразы болосуң. Эми мындай экен да, ар бир жерге барганда ачуу суроолор берилет экен. Бирөө уятың барбы деп сураса, бирөө саатың бер деп сурайт экен. Тияктан бирөө учкунда иштеп турганда ушундай кылган экенсиз, моралдык жактан уятыңыз барбы дегендей кылып суроо берди да. Мындай эним ар нерсени айтканда ала кушту атынан ата дегендей,
билип туруп айтыш керек. 2015 жылы балдардын туулгандыгы тууралуу көбөлүгү боюнча тендер өткөн, тендерге учкон, мен жеткен турганга чыккан эмес. Триада Print деген компания утуп алган, бирок Триада Print компаниясы 2-3 жолку тендерден уткандыктан алар чукул болуп калып, алар жасай албай калган. Өкмөт башчынын биринчи орун басары Тайырбек Сарыпашев протоколдук тапшырма берген, булар жасай албайт экен чукул арада. Бирок Кыргызстанда 4000ден ашык туулганды тууралуу көлүк бар. Муну жардам бергиле дагы учкундан алып турган деп тапшырма берген. Ошол тапшырманы аткарып алганда мүчөлүкчүлөр кеткен экен. Кийин мүчөлүкчүлөрдү ошол эки компания ортосунан төлөп коюшкан. Ал боюнча Тайырбек Сарыпашевга кылмыш ишин козгогон. Бир эмес эки жолу, бирок ошондон акталып чыкты. Анан эгер ал акталып чыкса, мен дагы такталып чыктым дейм. Менин ал жерде кымындай да күнөөм жок болчу. Эгер менин бир ошол жерде мамлекетке зыян келтирген күнөөм боло турган болсо, араң тапкан бийлик алып барып мени давын эле жабып коймок болчу. Бул нерсе анан акыркы сурооду эме саатымды сурадың, дагы жакшы шакегимди сураган жок. Бул жерде эжекелер эме биринчи жолу мен ушундай ыңгай сабалга келдим. Ыңгай сабал келдим, ар ойлондум, бери ойлондум. Мындай барсам атым өлөт, мындай барсам өзүм өлөм. Несі болсо ошо болсун, ат башка бар, сааты жок келдим эле деп, сен да мендей депутат бол, мен сага саатымды чыгарып кетем. Азыркы жаштар кыйын, мындай карады. Менин саатым караса 350 сом. Үрүскелди байкеңдин караса $2000. Анан байкеңдики сурады. Рахмат.